Assalamu алейкум. Кандай бизнестердин акциясын алыш керек? Акцияны тандап жатканда өзүңүздүн багытыңызга караңыз. Эгер сиз швейный производство тармагында иштеп жаткан болсоңуз, анда фондовый рыноктон именно швейный тармак менен иштеген компанияларды караңыз. Эмне үчүн? Себеп дегени, сиз өзүңүздүн тармагыңызды жакшы түшүнөсүз. Ал жактын ключевой фактор успехасы эмне экенин, кандай минустары бар, кандай плюстары бар, жылына примерно канча доход табат, ошолорун билесиз. Жана ал компаниянын директору компанияны жакшы башкарып жатабы же начар башкарып жатабы анализдей бересиз. Биринчи фактор акцияны тандап жатканда өзүңүздүн багытыңыздагы болушу керек. Экинчи фактору капитал аз талап кылынган бизнестерди караңыз. Мисалы, завод, фабрика же болбосо торговый центр куруу үчүн көп капитал керек болот. Жана биринчи торговый центрден экинчи торговый центрди ачканга чейин дагы көптөгөн сумманы коротуш керек. Анын чоңоюшу кеч болот. Андыктан капиталды аз талап кылган. Мисалы, Meta, Facebook, Instagram, Google сыяктуу технологичный компанияларды карай турган болсоңуздар, алар көп инструменттерди деле сатып албайт, аябай чоң станокторду деле сатып албайт, бирок алар бизнестин чоңойтуусу жеңил болот. Болгону программисттер гана керек. Ал эми үчүнчү фактору болсо, бул дайым туруктуу кардары бар бизнести алышыңыз керек. 60% кардары кайтадан келе турган болсо, ошондой бизнестин келечеги чоң. Демек, бизнестин кардары туруктуу деген, бизнес туруктуу дегенди түшүндүрөт. Эми туруктуу бизнестен сиз капиталыңызды жоготуп алуу шансы аз. Инвестиция бул рискованный эмес. Инвестицияны билбеген адам инвестиция кылганы рискованный. Инфофабрика сиз эмес, акчаңыз иштесин.